Ошто мен 1,5 сутка Ошто жүрдүм. Ошол маалда. Ошто жүргөн маалыбызда биз Ошту токтотуп, Ошту тынчыткандан кийин, мамлекеттик бийлик органдары иштей баштагандан кийин Жалал Абадта ушундай ызы чуу чыгып атат деген сөз чыкты. Анан кийин мен Жалал Абадка карай жөнөдүм. Жалал Абадка карай жөнөп, Жалал Абадта ошол жерде 5 суткадай Жалал Абадта болдум. Жалал Абадта дагы ошол сепаратисттер чогулушуп, мамлекеттик зданияларды, имараттарды өрттөшүп, элдердин үйлөрүн өрттөп, мына Жалал Абад ЖТРди өрттөшкөн, Жалал Абад телерадио компаниясын, таможня, облустук таможняны өрттөшкөн, жана көптөгөн адамдардын үйлөрүн өрттөп, баягы Сузак тараптан, жана башка тараптан баягы чогулуп алышып туруп. Анан кийин ошондо мамлекет башкара албай калган. Анан биз милдеттүү түрдө ушул ишти өзүбүздүн колубузга алганбыз. Колубузга алып, ал жерде эч кандай губернатор, аким, же мэр, же болбосо комендант эч кимиси жок болгон. Мен ошол жерде мына жүргөнүмдө бир гана адамды азыр айта аламын, мамлекеттик органдардын башчысынан ошол маалда Тайгараев айыл өкмөтүнүн, Жалал Абад шаарынын Тайгараев айыл өкмөтүнүн башчысы бар эле, Жеңиш деген бир жигит бар эле. Ошону гана көргөнмүн да. Башка бир мамлекеттик органдын жетекчисин, чиновниктерди көргөн эмесмин. Бирок дагы белгилеп коюп айтыш керек, ошол маалда Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн башкармасынын башчысы полковник Бакиров деген жигит бар эле. Ошол жигит кыймылдабай турган. Жана мына азыр жакында эле депутат болуп келди, бир Жоробаев Жаныбек деген бала. Ошондо ал УКМКнын облустук башчысы болуп турган. Жалал Абадта. Ошол эки жигит гана калган. Мен эсимде губернатор, мэр, жанагы комендант бардыгы ошол УУДдан чыгып, УУДнун короосунда губернатордун жибине чыгып, биз комендантты сакташыбыз керек. Комендантка азыр нападение болсо, комендант колго түшүп калбасын деп ушул сөздөрдү менин бетиме айтып туруп, ошол УУДнун короосунан чыгып кетишкен. 5-6 автоматчаны салып алышып. Ошол бойдон 2 күн келишкен жок шаарга. Жалал Абад шаарына. Ошондо 2 күн Жалал Абад шаары кароосуз, эч кандай бийликсиз калып кетти. Ошондо ушул жигиттер, башында мен айткан жигиттер, мына начальник УУД, начальник УКМК, ушул жигиттер менен кошо мен үчөөбүз ошо начальник УУДнун кабинетинде үчөөбүз совещание өткүзүп калдык да. Мен эсимде бар да. Үчөөбүз отуруп ошол жерден кантип шаарды сактайбыз, кантип мына сепаратисттерди кууп чыгабыз, кантип сепаратисттерден элди сактайбыз, кан төгүүнү кантип токтотобуз деген пландарды ошол жерде иштеп чыгып. Анан ошол жергиликтүү милиция органдары менен биргеликте, эл журт менен биргеликте аларды токтотконбуз. Эгерде аларды токтотпосок, бийликти керек болсо толук бойдон басып алып коюшмак сепаратисттер. Басып алып коюшат. Себеби сепаратисттер өтө даярданышкан. Сепаратисттер менен кайсыл бир деңгээлде убактылуу өкмөт өзүнүн бийлигин чыңдап калыш үчүн сепараттык сүйлөшүүлөргө барышкан. Мына анан кийин ошондо алар бийликтен эч кандай буларга кысым болбогондон кийин, кайра колдоп тургандан кийин элге карай атака жасашкан да. Себеби ошол маалда ачык эле айтыш керек, апрель окуяларынан кийин убактылуу өкмөттүн бийлигин түштүктө жакшы тааныбай турушкан да эл. Ошол элди мажбурлап таанытабыз деп булар ушундай кылышкан да. Бирок эл ага баш бербестен сепаратисттер толук бойдон кууп чыгып, сепаратисттер талкалап, өздөрүнүн жабыр тартканына карабастан ошо эки элди ынтымагын кайрада сактап калышты. Сепаратист болбогон, ошолорго катышпаган, курал көтөрбөгөн өзбек биздин туугандарыбыз биз менен деле ардашып жүрдү. Мисалы менин атамдын үйүндө ошол маалда менин ошо өзбек досторумдун үй бүлөлөрү мен атамдын үйүндө биз кармап отурганбыз. Мына Вахид деген бир досум бар эле, анын бала чакасын, апасын, аялын бүт бардыгын мен атамдын үйүндө көчүрүп барып ошо кармап отурганбыз.
Анан ошол жерде элдин арасында элге чыгып, эл менен сүйлөшүп, элди токтотуп, элге мындай бир кайсыл бир деңгээлде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө эч ким болбой калган. Баары бийлигин таштап качып кетишкен. Мына азыр айтып атышат кээ бир акылдуулар, кээ бирлер айтат, өткөндө бирөөнү угуп калдым, бир депутат, азыркы депутаттардын бирөөсү ошол маалда элдин арасында элди токтотуп жүргөн имиш. Эч ким болгон эмес. Мына мен ачык айта алам, мамлекеттик кызматкерлерден эч ким болгон эмес. Азыркы депутаттардын арасынан мен баса белгилеп кетемин, тарых үчүн баса белгилеп кетемин. Талант Мамытов болгон. Талант Мамытов азыркы депутаттардын арасынан болгон. Башка бир дагы депутат азыркылардын арасынан болгон эмес. Болгон эмес. Ал эми